кут аттуу программа ишке ашуусу менен жыл сайын стипендия пособиялары 1000 сомго көбөйөт, пенсиялар 1200 сомго, бюджеттен айлык маян алгандардын баарынын айлык маянасы 3000 сомго жыл сайын көбөйөт. Ипотека 30 жылга 2%га чейин первоначальный взносу жок бериле баштайт. Кудайым буюрса ушул кут аттуу программабыз ишке аша турган болсо, анда өзүбүздүн товар өндүрүүчүлөрдү колдоо улуттук идеология деңгээлине чыгат. Ар бир кыргызстандык кудайым буюрса жалаң гана Кыргызстандын продукциясыны сатып ала турган шарттарды түзөбүз. 2006-2009 жылы PISA рейтинги боюнча Кыргызстан катышып, эң акыркы орунда болгон. Биз ошол рейтингде кудай буюрса алдыңкы мамлекеттерге жетишебиз деген ишенимиз бар.